Қадасын қылбай башқачаңа, қаласын Құдай сақтасын. Қадимгі қырғыз жерінде ақтаңда ішім баштасын. Мен башқа жер қайтам дой білемін, бүгін атай келіп той тұрамын. Алатауының жеріне, көйкөлгөн көлдің жегіне, ырдабайт деген еміне, ырысқұлы қырғызды сыйлабайт деген еміне. Ханда қалың жұртым бұлақса, лақтаңбайдың кебіне. Айланып келдім бұл насып бұл, Құдай тала құт қылған рызқы көлдің чегіне. Алемі жанымда бүгін қонағым, қадімгі салқар ошол манасша, Шабай азыстым болғандай тұңғысы, болбосым көлдің ойлайым гүлғысы. Қымбат келіп тұрбайбы, анда қымбаттан кептің ырдайлы. Айланайын қымбатым, атайы келдім қарачы. Алатауының чегінде, ақтаңдайдың жегінде, ырысқы менен байлықты чачып берген кебіңе. Анда кезекті сізге берейін, мындан башқа не дейін. Қадаң алақанды чапқыла ағайыны туғандара, анда қызымдан ырды көрейін. Азаматсыз, бар болыңыз. Құш келіпсіз кереметті көл жергесіне. Құдай құш уақысын. Келіңіз сен бір, төгіліп беріңіз бір ырдап. Көлдің жегі берге басып салқында, жайдар мүнөз жаз көрінді жарқылда, жұмшақ шамал бет таймалап сыласа, майда толқын жек ұрынап шарпылда, қош бол дедім қыз ағармап, ай қолымдан кете бердің пароходтың, ай кете бердің пароходты қалқылда. Бардық мүні қиялдарың есімде, бассам тұрсам ойлайм өзім жөніңді, сағыныштың сауыр түбі саралытын, сағынуның зардабына жеңілер ме, жолығышар әзгір қалды, ой қайрадан мен ұзатқанысы көлдің, ай сен ұзағанысы көлдің жегінде. Көлдің жегі берге басып салқында, жайдар мүнөз жаз гүліндей жарқылда, жұмшақ шамал бет таймалап сыласа, майда толқын жек ұрынап шарпылда, қош бол дедім қыз ағармап,
сабырды саралдың сағынуның зардабына жеңдірмей жолығышақ аз күн қалды қайрадан мен ұзатқан көлдің ай сен ұзаған көлдің жегенде сен ұзатқан көлдің жегенде Bir кезде ушул марқұм Шайлоо Мукашева деген bir залқар ырчы болгон. Ошол киши сиз көп нерсе салдыңыз мен эсимечи. 92-жылы Бишкекте биринчи кыргыздын чоң айтышы өткөн. Төкмөлүк акындарын айтышы өтүп, анан кадимки бал тилдүү Барпапыздын шакирти Тайырбек төкмө Акбозат минген ошондо. Анан ошондо Шайлоо Мукашева деген апабыз келип тургурдаганда сени узаткан ысык көлдүн жээгинде деп. Бул деген сөзү Ашырал Айталиевдики. Ушундай бир керемет чыгарманы сиз баштап бердиңиз да. Ошол Кудай кут кылсын. Кадырман телекөрөрмандар, бүгүн менин жанымда кадимки көйкөлгөн көлдүн залкар манасчы Шабай Азизовдун тукуму эң кичүү кызы жанымда мына шаңкылдап берди. Мен ал кишилер менен көп жүрдүм. Негизинен ошо бала чактан айтсаңыз бир кайрылып артка кетелик. Көлгө чейинки нерсеге айтыңызчы кана кандай болду? Баягы элибизде бир жакшы улуу кеп бар. Аккан арыктан суу агат деп мага көбүнчө ошо атамды айтканда айтып калышат. Ошо атаңдын жолун жолдоп өнөр дүйнөсүндө аралашып келатыптырсың дешип ыраазы болуп калышат. Анан бул атам манасчылык касиет, бул жараткандан берилген бир чоң касиет. Ал өнөр деп айтканга болбойт го дейм. Ошол элелары Айкөл манасы ошо аян берип кайыптар дүйнөсүнөн келген ошо бир улуу касиетти көкүрөгүнө батырып, ошол касиетти элине таратып өмүр өткөнчө ошол Манас атабыздын жүрүшүн даңазалап жүрүп өттү. Анан эми баары эле айтышат ошо залкар манасчынын династиялуу болгондо да династиялуу манасчынын тукумунда манасчылар жокпу, бирөөңөрдө манас айтканга мындай шыгыңар жокпу деп анан мен айтат элем, ырчылык ошо маданият тармагында ошо 5 бир тууганбыз, 6 элек, бир эжебиз каза болуп калган. Ошо 5 бир туугандын ичинен ошо мага ошо жаратканым маданият чөйрөсүнө ырга болуптур. Өнөр берип ошо кичине биздин негизи үй бүлөбүз баары ырдашат. Эжелерин да мыктырдайт, агаларын да мыктырдашат. Экинчи байкемде ошо кудум эле атамдай манас айтат экен, бирок ал аябай тартынчаак. Ошо айтпай өзүнчө жашын айтып жүрсө керек. Бирок мен башка классташтарынан айтам, ошол агаң ошо Шабай абамдай айтчы эле, айтып жүрө деп өткөндө да бир классташ эже сурап калды. Анан биз уга элек экенбиз десем, ошо айтчу атаңардын өзүндөй кылып, обонун ошондой укулукту кылып айтчы эле. Атадан кем, атага тең, атадан ашкан балдар болот да. Анан ал өзүн ошо сыртына чыгара албай эле ичинде катып, балким өзүнчө ырдап жүргөндүр манасты. Бирок ошо өнөр дүйнөсүндө мен келтам, бул Ак Суу райондук маданият үйүндө 33 жыл болуптур. Бир жерде ошо атам айтты эле бир кезде, балам дарак бир жерден көгөрөт. Ошол жерде эми баягы жер деп, ошол жердин ырын ырдап, ошол жерден көгөргүн балам. Улам бир жерге секирип отурбай, өнөр жол абдан татаал жол. Эгерде ушул жолду тандап туура көрүп атсаң, анда чыдап иштешиң керек деп. Анткени мен өзүм мугалим болууну каалачумун да. Апам, энекем мугалим болчу. Мыкты мугалим эле, анда окуучулары профессор болушту, мугалим, директорлукка чейин жетишип, окуучулар ушундай мыкты чыгышты. Анан ошо мен энемди өзүмчө бир кумир тутуп, идеал деп коён, орусча айтканда, ошо кишини мугалим болууну ойлочумун. Анан андай болгон жок, тагдыр деген бар эле, алып келип туруп ошо өнөргө алып келип жетет. Жакшы экен. Демек мен кечээ күнү ошол тетиги Боз Салкын тоогун тарттык. Атайын мен ушул элтерде негизги элдик өнөрдүн туу чокусу болгон бул төкмөлүк, дастанчылык, ырчылык, манасчылык, негизи коюңчу ушул баардык өнөр ээлерин ушул тартып жүрөбүз да элтерденчи. Анан кечээ келип ошол төрүңүздөрдө Кыдыр акенин төрүнө барып, ал жерден Боз Салкын топ, сиз
көп жыл ошол топ менен келе атасызда. Эми негизи кандай болду? Боз салкындын тагдыры кандай болду? Ушуга кайрыла кетиңизчи. 81-жылы уюштулган бул ансамбль. Бул бир эле Ак Суу жергесинде эмес, ар бир региондо, ар бир райондо ачылган. Акмарал, Шаттык, Боз Салкын, Аккуу деген сыяктуу ошо эл ичинен тандалып алынган өнөрлүү адамдардан куралган бул эл ичиндеги элдик ансамбль түзүлгөн. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, Боз Салкын элдик ырби ансамбль азыр жалгыз Кыргызстан боюнча ушу бир ансамбль сакталып келатат. Уже 42 жылга кетти бул ансамбльбиз. Боосу бек болсун 81-жылдан 80 кадимки кыз бурак баягы биле бардыгы бир эле келаткан турбайбы? Эстрадалык жанрда. Бул фольклорный. Фольклорный, эстрадный да бар. Анан народный еще элдик, анан бийлер да болот атпайбы? Ыр би ансамбль. Бир гана элдик ыр би ансамбль, Боз Салкын элдик ыр би ансамбль. Анан ошол 90 кечирип коюңуз, эми баягы 81ден 88ге чейин жашыл полоса болуптур, ошо жашыл взлетная полоса десем болот. Боз Салкын элдик ыр би ансамбль Турцияга барышып, Ливияга барышып, Москвага бир нече жолу барышып, Кара Сунактарда жеңүүчүлөрдү аталып, жанакы «Товарищ песня» деген передачасы бар эле, ошондо да лауреат болушуп. Эми бул ансамбль жөнүндө айтып отурса өзүнчө бир кеп болот да. Анан ошол чоң ансамбльда 92-жылы мен барып эмгектенип калдым. Ал өзүмдүн каалоом менен болгон жок. Мен бул 88-жылдары Маман айылдык октябрь өкмөтүнүн айылдык клубунда көркөм жетекчи болуп эмгек жолум башталып калды. Анан ошо 91-жылы ошол айылда эл ичинен баягы ыркесе уюштулуп калчу эмес беле, ошол жерде айыл өкмөттөрү арасында. Анан ошондо мен монолог айттым, Каныкей энебиздин жомогун. Ошондо анан Асан Кадыргачевич деген аким болчу. Ошол улуу адам мени булундай өнөрлүү кыз айыл жергесинде болбош керек, районго алып келгиле деп, анан ошо Боз Салкын элдик ыр би ансамблине барып эмгектенип калдым. Барып эле 4 бийди 5 күндө үйрөндүм. Түз эле гастролго чыгып кеттик, ырдап, бийлеп. Анан ошондон бери Кудайга шүгүр, алдыңкы солистка болуп, алдыңкы бийчи болуп, ырдап, бийлеп жүрдүм. Эми азыр мына 30 жыл бою сахнадан түшпөй элдик бийлерди бийледим. Анан эми жаштарды тарбиялап, сиз жөнүндө көп эле маалыматыбыз бар, чынын айткандачы. Анан эми негизги биздин көрсөтүүнүн максаты көбүрөөк ырдатып, азыраак сүйлөтүп деген маселе бар. Келиңиз, көлдөн кийин кайсыны ырдайсыз? Эми ушу кереметтүү көл чергебизде эркип кетип мен да 1-2 куплет көлдүн жээгин ырдап ийбедимби? Анан акын жөнүндө мына сиз Ак таңдай деген өзүңүздүн көрсөтүүңүз бар. Ошол көрсөтүүңүздүн жолу байсалдуу болуп, бели бекем болуп дегенде көп узакка ошо эл ичиндеги өнөрлүү адамдарды, өнөр адамдарын тартып, элге даңазалап чыгара бериңиздер. Анан бир акындар жөнүндө кеп болуп аткан ушу Майрежени эстейм. Майреже экөөбүздүн ырларынан ырдагым келип турат. Ал кишини сиз жакшы билесиз. Майреже менен да ошо үзөңгүлөш болуп калдык. Ошол эжекебиздин бир махабат ашыктык ырларынан ырдап берейин. Сезим жанары деген. Ооба. Сөзсүз мына көлдө мындай ашыктыктан ырдабаса болбойт го. Жүрсүз деп сураттар эгим, кадала түштүң аттай карегим. Бейкапар жүрсүң, берип кеттиңби, багылгын деп сүйүдан эгим. Сенин жамалың силдей агамын, сезим гүлүнө чөгүп сагынган кезде санап кадамым, санага түшсөм кайдан табамын, кабарың маган айтчы карагым, салыктыса кайдан табамын, кубанычым жайып тосуп аларым. Өзүңдү
ошол саламын озун тырмадым өткөн жарандын жар кеткен нурдан жалтанап түштүм жанымды термек сенин жамалың сендей агамын сезим көлүнө чөгүп барамын сагынган кезде санап кадамын санага түшсөм кайдан табамын кабарың маган айтчы карагым кусалык кылса кайдан табамын кучагын жайып тосуп аларым кучакка толо сезим жанарым. Балли, бар болуңуз. Эми Майра деген бул чоң толкуган көлдөн да ошо көлкөгөндөй ушундай керемет инсан болчу. Караңызчы, кана казак кыргыз калдайган калың журтубуздун журтунда өзгөчө бир керемет чыгармалар жаратып кетти. Бар болуңуз. Балли. Унутпай калайм. Сиз жоон топ ел менен иштейт экенсиз. Мен көрдүм кечеги күнү. Ошол негизи баягы балалыктын баяу сезим менен азыркы бир өзүңүз сарасап салган мындай мезгилге келгенде негизи жаштардын агымы кандай болуп атат азыр? Сиз кандай айтасыз? Өнөргө кандай жаштар? Эми убагында баягы орто жерде өнөр бул айрыкча бул кыргыздын нукура ыр күйлөрү, айтыш, манасыбыз унуткарып келатышкан. Жаштарыбыз дагы баягы Европаны туурашып, батышты туурашып, анан Кудайга шүгүр азыр жаштарыбыз кичине мындай имерилип келатат. Катарга келатабы? Катарга акырынан келатышат. Мынакей биз дагы ошо жаштарыбызды өздөрү каалоосу менен келип, жаштарыбыз кээ бирөө баягы билими жок, бирок өнөрлүү жаштарыбыз бар да. Аларды биздин жетекчилик ошо окуганга атайын шарт түзүп берип, жолдомо беришип, окуу жайларга музыкалык билим алсын деп. Аны менен катар анан ошо бизде келип иштеп атышат. Мыкты бийчилерибиз бар, мыкты ырчы жаштарыбыз бар. Учубуз кур эмес, биз ошо сүйүнүп атабыз. Ошо биздин Бусалкын элдик ырбый ансамблибизде дагы ошо биз ойлогонбуз айыл жергесинен ким келет депчи, бирок ошо жаштарыбыз тартылып, нукура элдик ырларды ырдашып, комуз чертишип, элдик аспаптарда ойногон мыкты жаштарыбыз бар. Сонун экен. Эми негизи ушу Кыдыр аке жөнүндө бир экөөбүз айта кетсеңиз. Мен кече көрүп биринчи жолу келишим, чынын айтканда мен окчумун, дуба кылып жүрчүмүн, такай. Жети акебиздин эң кенжеси Кыдыр акебиз. Кызыр дарыган касиети бар, айтканы төп келген, көзүндө таамай огу бар, мыкты инсан болгон, чындыгында касиеттүү. Ошол касиеттүү атабыздын тукумдарыбыз азыр ошо көчө сиз айткандай тартылдык. Ошол Кыдыр акебиздин тоосуна барып, жайык жерине барып, ошо ырларыбызды, өнөрүбүздү тартыладык. Ал касиеттүү адамыбыздын айткандай дегендей келип, ал кишинин батасын алган адам. Кем болгон эмес, өркүндөп өсүп, ошол тукуму мынакей ошо Керей Таш айылында жайгашкан. Ал жерде да мыкты комузчулар, обончулар, ырчылар чыккан. Мынакей көз өтүп кетти, Көлбалаев Шаршабай деген агабыз бар эле. Азыр ошонун окуучулары бүт бар, элдик көйлөрдү чертишип, комузду ойнотушуп, домбурада кол ойнотушуп. Эми сөзүңүзгө каралчы, андан сырткары ошо келатам да бери жаккачы. Анан мен ошол жерден айрыкча мына көл жергесинде келгенде Алик деген ошо киши жөнүндө айтайын деп келатам да. Анан ошо Керей Ташты жер деген ошо Алик деп коебуз биз. Азамат Асанов деген мыкты агабыз бар. Мыкты Керей Таштын кулуну, кыргыздын уулу, обончу, сөзүн да жазат, мыкты ошо режиссерлук да кылат. Ал кишидей коюучулук, ошо ал кишидей билбейм, эми көл жергесинде андай сценарий жазган адам болбосо керек. Кээде бул биздин өзүбүздүн борбор жакка да кээде сценарийлерин сурап кетишет. Ошондой мыкты адамыбыз бар. Ошо анан мен бир нерсе айта кетейин. Негизи мына чыгармачыл чөйрөдө баягы биз көкүрөккө орден таккан
мезгилге келгенде эле чыгармачыл адамдар бар куружалак келе беребиз, мен билем ана. Ошол үчүн сизге бул наам жагы кандай болуп атат ушуну. Негизи мен ойлойм мурда эле сизге ушул атаңыздан кийин эле берсе керек эле деп угуп жүрдүм эле. Негизи кандай болуп атат ушуга? Эл берип коет экен. Эл баягы бизди баягы тепкич менен мамлекет тепкич менен сыйлык тапшырса, элибиз баары элдик деген наам берип коюшту. Бирок ошентсе деле мен жергиликтүү бийликке ушунча ыраазычылыгымды билдирет элем. Ал ошо жетекчилик дайыма мени ошо жогорку наамга көргөзүп, анан эле Бишкектен улуу таппай эле кайра алып калат ошо күнгө чейин. Анан жаштыгыбыздын баары өтүп баратат. Алып каласызбы деген бир ой бар. Сиздин жолуңуз болуп, Кудай буйрса ак жолуңуз болуп. Биздин балдар тартып атпайбы? Келиңиз эми дагы бир жакшы кайсы чыгармага токтолобуз. Сүйүү жөнүнөн ырдап берейин, э? Ооба. Жагалмайдай кайкы учуп баралабай, жаш жүрөккө жагарадары таба алабай. Ак кептерим түтөбөйүн арманыда, кучак жайып кумара жазып алалабай. Асман курсаң мен да күтөм жолуңду, алтыным деп кармасаң мен колуңду. Эч болбосо сен конучу токойго, жаным секет жай албадым торуңду. Деп кашты серпип жүргөнүм, жанды өрттөп жалжала карап күлгөнүм. Неге мынча түлкү кумай ойноттуң, айтчы жаным анык беле сүйгөнүм. Неге мынча түлкү кумай ойноттуң, айтчы жаным анык беле сүйгөнүм. Айтчы жаным анык беле сүйгөнүм. Ey балыңыз, бар болуңуз, аман болуңуз. Негизи мен аябай бир мындай баятан бери бир чыны атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салттын учугу сизде өтө чоң керемет касиетти байкап отурам. Себеп дегенде биздин атабыздын манас айтканын мен көп көрдүм, көп аралашып жүрдүм, баталарын алдым, сүрөткө түшкөн жайларыбыз да бар. Мындай айтканда тартымга түшкөн да жайларыбыз бар. Негизги ошол нерсенин баардыгы сизге кут болсун. Анан эми айта кетсеңиз да, бул негизи сиз кай мезгилди жакшы көрөсүз? Кудайымдын 4 мезгил тең жагат. Бирок өзгөчө ушу жаз айында, жаз мезгилиндеги май айы жагат да. Баары жашыл, ушунча кереметке бөлөнүп, жергебиз ушунча Кудайым кыргызга ушу бейишин ыраалаптыр. Ошого мен ушунча шүгүрчүлүк кылам. Ушу жергебизге бирөөнүн суук колу, суук сөзү тийбесин, жаман көзү тийбесин. Ушу керемет жерибиз. Бир гана кыргызга эме болсо экен дейм да, баягы кыргызга гана ырааланып, кыргыз гана буйрса экен деп ойлойм да. Биздей жер, биздей аба, биздегидей суу эч жерде жок. Анан ошо жаз айын өзгөчө жакшы көрөм, май айын. Андан сырткары ошо 4 мезгил тең жагат. Анткени жазында жашылга бөлөнүп, жайында мөмө жемишин берип, күзүндө жыйнатып, анан кышында эс алдырып, таза аба менен аба сууну тазалаган Кудайыма жаратканыма миң мертебе шүгүр. Ай, рахмат, эң туура айттыңыз. Анан негизгиси мен ойлойм, ушул баягы 4 мезгилди Кудай Таала ушул баарыбызга бергенине мен деле ыраазы болом. Алла Таала ушуга Аллага ыраазы бололук. Анан жамаатыбыз негизги эми келечекте ар бир баягы максаттуу адам болбойт да. Алдына бирөө максат коёт. Сиз көлдө эле жүрө бербей, балким бир Бишкектеги тиги
улуттук филармонияда бир мындай концерт берейин деген ойлоруңуз барбы, кандай негизгиси? Максатсыз бир гана шайтан өмүр сүрөт деп атпайбы? Баарыбыздын алдыбызда ошо максат бар, бирок мен ушуга чейин ушу жаштыгымды берип турмун, бирок өкүнбөйм. Мен ушу жана жогоруда айтып кетпедикпи, Ош салкын элдик ырбий ансамблинде ырчы бийчиси болуп эле ошол ансамблдин элич катмарында ошо кайнай берип эле жаштыгымды өткөрүп турмун да. Далай чакыруулар болгон чындыгында. Борбордо далай чакыруулар болгон. Мыкты инсандар менен иштешкен, мыкты залкар адамдар менен ырдагам. Анан баягы ошо кетпей эле тузоор болду окшойт. Ошол жерде эле жерде өлүп, ошол жерден агарып көгөрүп эле анан Кудайым буйрса эми баягы ал үчүн меценат демөөрчүлөр табыш керек экен концерт бериш үчүн борборго. Бирок ал деле ойдо бар. Бирок бир гана нерсе өкүндүрөт. Максатым бар, өкүнгөнүм жаштыгым өтүп кеткен. Ошо кездеги жаштыгым менен азыркындагыдай мен болгондо башкача болмок экен. Ооба, мындай болот. Сиз баягы мен кадимгидей тагдырлаш деп атпайбызбы? Тагдырыбызга байланыштуу эле бир нерсе болуп атат. Себеп дегенде мен 1988-жылы Ошто бизде азыр Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония ачылган да. Анан ошол жерге келип иштеп калдым. Насип кылды мага. Кийин 2-3 жолу Бишкектеги филармонияга чакырды. Бирок менде бир нерсе таң калтырат азырга чейинчи. Атам Бурхан ырчы, ал элге белгилүү аябай өнөр адам болгон. Анан Асырал Айталиев устатым, Тууганбай Абдиев, Тайырбек Төкмө бардыгы эле анан ушул мен Бишкекке филармонияга чакырды. Чакырса келейин десем, мына бардыгы айтты, кой сен тиги Ошто эле жүрө бер дейт. Анан эмнеге Ошто жүрө берейин? Ошто эле жүрө бергин балам дейт. Анан мен кийин түшүндүм. Көрсө алар улуу нерсе айткан экен. Ошол улуулуктун учуу мына өзүңүздөн көрүнүп турат. Ошондой эле боло берсин. Эми көрсөтүүбүз билинбей, баятан бери ушу соңуна келип калды. Аябай кызыктуу маек куруп бердиңиз, ырдап бердиңиз дегенде келгисем аягында бир жакшы элге калуу тилек айтып туруп, анан кийин ырдап коюңуз. Мен ар бир азыр баягы бир кезде сахнада ырдасак, азыр тойдо да ырдап калбадыкпы өнөр адамдары. Тойго барып калганда ар дайым менен молдону эл багууга билдетти деп коюп. Бирок эми баягы өз өнөрүбүздү элибизге тартуулап, ошол жан дүйнөсүн руханий байлык тартуулап, биз жагымдуу ырларды тартуулап ушул күнгө чейин кызмат кылып келе жатпайбызбы? Анан ар дайым ошо элиме барганда дагы, көлүмө келгенде дагы, тоого чыкканда дагы ошо арбаңыздар деп айтам. Буну баягы теңирчилер деп коет экен, бирок мен ата бабабыздын салты менен мен теңирчи эмесмин, бирок арбаңыздар кагылайын калың журтум деп учурашам да. Анан ошо бизге арбаңыздар деген эле чарчабаңыздар деген анан ошо кереметтүү кыргыз жергебизде тынччылык, аманчылык болуп эле, токчулук болуп, элибиз бейкутчулукта, кой үстүндө торгой жумурткалаган бир бейпилчиликте жашасын деп тилейм. Эң башкысы жергебизде аманчылык болсун, элибизде токчулук болсун, тынччылык болсун, жигиттерибиз намыстуу болсун, албеттүү болсун, кыздарыбыз намыстуу болсун, назик болсун дейт элем. Ошо бейкутчулук доорун сүрүп эле Кыргызстан өнүп өсө берсин, өркүндөй берели. Мен бул чыгарма ал кишилердин көзөтүп кетти, ошол залкарлардай аткара албасам да ошол чыгарманы абдан жакшы көрөм. Менин атакемдин дагы досу болуп ошо Жапар Чабалдаев атабыз келип калчу. Анан ошо эл алдында келет ырдагым деп Төлөкөй энекебиздин ыры да. Анан ошо ырды ырдап бүткүм келип атат да, ушул чыгарманын бүтүп эмес, бул башталышы болсун, бул чыгарма биздин чыгармачылыкта чыйыр жолдун башталышы болсун. Çalganı sık yüzündeki bak, bir çalganı sık yaşlıktağı çak, özgörülmek dura bilmezden, ömür çirkin ay ötüp baradı. Жатқандай bir оқ өтіп өмір шашқан
жашадың, ұлғайдың деп қақпай қатарын. Бирок дагы шайыр заманда жап-жаш болуп ай келет жашагың. Қиярсада қызық қырдалым, емгекке дейт менин жыргалым. Шаңқылдаған шайырым менен ел алдында аңай келет ырдагым. Шаңқылдаған шайырым менен ел алдында аңай келет ырдагым. Ел алдында аңай келет ырдагым. Жұрт алдында, ел алдында келет ырдагым деп шаңқылдағаныңызға бар болуңуз. Үрүңүз кардыкпасын. Кадырлуу телекөрөрмандар, бүгүн биздин Актаңдай телекөрсөтүүнүн коногу Залкар манасчы Шаабай Азиз атабыздын кызы. Жалпы кыргыз журтчулугубузга өзгөчө бир өнөр ээсин, өнөрдү көтөрүп жүргөн кадимки бүт баштагы 15 сайыбызда азыркы кыргыз журтубузга таанымал Боз Залкандын солисти Жөп Жөнөкөй мына бүгүн кашыңыздарда кызыңыздар болду. Бар болуңуз, аман жүрүңүз, дайыма колуңуздан комуз түшпөй, өнөрүңүз өйдөлөп, өргөгө чыгып, ушу шаңшып жүрө бериңиз, аман эсен болуңуз. Ал эми кадырлуу телекөрөрмандар, биз болсо Актаңдай телекөрсөтүүнүн ушуну менен соңуна чыгабыз. Бизден эл терден алыстабаңыздар, биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүдө жолукканча аман туруңуздар.